Саламатсызбы сүйүктүү музыка телеканалынын көрөрманы, ар дайым кыргыз шоу бизнесиндеги мыкты клиптерди, жаңы клиптерди тартуулаган, ошондой эле кызыктуу программаларды сиздерге сунган музыка телеканалында Музлайф программасы өзүнүн ишин баштады. Жана 1 саат бою мен Айганыш Туратбек кызы болмокчумун. Албетте менин жанымда өзүмдүн коногум дагы болот. Бүгүнкү Музлайф программасынын сыйлуу коногу кыргыз эстрадасындагы эң эле жагымдуу мырза десек болот. Ар дайым жүзүнөн жылмаюу кетпеген ырчы Кудайберди Айтпосунов. Келиңиздер, тосуп алыңыздар. Gözlerinden çağılan nuru жүрөктүн ортосунан аралап кетти. Göz карашың içinde biraz мүнөттүн жөн өтпөдү жаралап кетти. Күйдүм тутандым, сүйдүм туш алдым, ойлорундун баарын бүт алдым. Sen beni kim desең, сүйөсүн айта албаган, ичинен алуулуп сүйгөн бир адам. Sen beni kim desең, батынып айта албаган, өзүңдү бир караштан сүйгөн бир адам. Сүйүү болуп келип аттың ай жүрөктө, арман болуп калбасаң экен. Махабатты көрүп мендеги күлөскөн, сен да мени тандасаң экен. Күйдүм тутандым, ай сүйдүм туш алдым, ойлорундун баарын бүт алдым. Sen beni kim desең, сүйөсүн айта албаган, ичинен алуулуп сүйгөн бир адам. Sen beni kim desең, ай батынып айта албаган, өзүңдү бир караштан сүйгөн бир адам. Кудайберди Айтпосунов сүйгөн бир адам деген сонун чыгармасын сиздерге тартуулады. Артында бир гана сулуу кыз жетишпей калды окшойт. Андай болгон учурда дагы мен бул жакта бийлеп турдум. Ооба, кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы, өзүңүздөр кандайсыздар? Жакшы, рахмат. Эң сонун чыгарма. Ар дайым өзүңүздүн репертуарыңызда. Бийлетесиз, жыргатасыз, Ырдатам, ырдатасыз. аскактатам, Дагы эмне? дагы мөңкүтөм. Токтон албай калышат элдер. Ассалам алейкум. Амандашып алалы. Ооба. Бардык бизди көрүп аткан кыргыз элине, музыка каналынын көрөрмандарына салам айтабыз. Шашып келип калдык. Чакыргандарыңыз үчүн чоң рахмат. Буюрса эфир аябай сонун болот. Сонун нерселерди айтып берем. Ошон үчүн эч ким эч жака кетпеңиздер. Башка каналга которуп ийбеңиздер, бизди көрүп тургула. Мына. Ушинтип айтып коеюнчу. Ушундай интригалар менен баштайлы. Мен Муш. дагы андай интригалардын үстүнө интрига кошуп кетейин. Болду. Бизде анонс бар. Дал ушул кандай темаларда сүйлөшөбүз. Аха. Сиз өзүңүзгө дагы азыр алгач угуп атат. Жакында концерт берүүгө камданып жүрөбү? Ырлары арты-артынан жаралып жатат деген суроо. Ырчылыкты таштап, блогерликке өтүүнү пландап жатабы? Бул суроону койгонубуздун да негизи бар. Ким менен ырдаган дуэтин жактырат? Сиздин интригаларыңызга жеттиби? Ашып кеттиби? Ашып кетти. Же барыбыр жетпей калабы? Жок, сонун интригалар бар экен. Ошондо Ошондо кайсысына жооп берейин? баарына жооп бересиз. Баарына жооп берем. Баарына Болду, жооп бересиз. баары Дал буюрса. ушул темалардын үстүндө бүгүн сүйлөшөбүз. Андыктан биздин коногубуз айткандай, Кудайберди мырза айткандай, эч кайда алыстабай биз менен болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жана ошондой эле сиздерге дагы сюрпризибиз бар, белегибиз бар.
Дал ушул биз сиздерди сагындык аттуу чоң концертке билет ойнотобуз. 4 билет бар 2 адамга. Эгерде суроолорго жооп берсеңиз, ал суроолор кандай болот? Мен айта кетейин, алгач эле. Кайсыл тамакты жакшы жасайт Кудайберди Айтбосунов деген суроо. Бизде 3 вариант бар. Ашты жакшы жасайт. Кайсы? Ашты? Ашты жакшы жасайт. Бул биринчиси. Экинчиси жакшы камыр журуйт. Үчүнчүсү жакшы камырды жаят. Жакшы экен. Мен билем кайсыны жакшы. Сиз билесиз. Ал эми сиздер дагы ошону көрүүчүлөр бизге айтыш керек да, мен кайсыны жакшы жасайм, туурабы? Даяр болуш керек эми, билет болуш керек, анткени мен бир жерден көрсөткөм өзүмдүн талантымды. Кайсы жактан жакшыраак экенимди. Анан көрөрмандар чалып эле дароо айтат болуш керек. Чыныгы көрөрмандарыңыз болсо дароо эле чалат деп ойлойсуз, э? Ооба. Кеттик анда эмесе, дал ушул суроого ким туура жооп берсе, бизден бир билет утмакчы. Кийинки сурообуз дагы бар. Даярданып туруңуздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Дал ушул суроо боюнча эле баштайбайлыбы? Кандайсыз негизи эле ашканада? Анан албетте жанагы суроого жооп бербей туруп, башка жактан. Болду. Негизи Качан таанышкансыз ашкана менен? Негизи дейт, марттын 8-и дейт. Ошондой тамаша. Өзүм негизи ашканадан биз Москвада дагы жүрүп калдым. Анан Москвада жүрүп калгандан аябай бир дос балдарым очередь деп жасайбыз, үчөө жашайбыз. Анан дос балам бир күн тамак жасады, экинчиси тамак жасады, жакшы жедик. Анан мен аябай эртең менен туруп ушундай бир тамак жасап бердим. Тамак жасап бердиңиз. Туруп турсун, телефон чалып бар экен. Дароо эле билгендер бар окшойт. Саламатсызбы? Сиз эфирдесиз. Саламатсыздарбы? Алло, угуп атабы? Үнүңүздү өктөмүрөөк чыгарыңыз. Угуп атабы? Угуп атат. Саламатсызбы? Атыңыз? Саламатсыздарбы? Атым Айпери. Катуураак сүйлөңүз. Алло, угуп атабы? Асель. Ооба, Асель. Асель айым, кош келдиңиз. Туура жооп. Менин оюмча камырды жакшы жууруйт. Анткени Инстаграмдан жакшан көрүп калганбыз. Мына чыныгы көрөрманыңыз окшойт. Анан мен бир суроом бар, суроом берип койсом болобу? Албетте. Кудайбердинин жубайынын тиктогунан бир видео көрүп калгам да. Мен жолдошуман улууракмын депчи, ошо канча жаш улуу жубайыңар силерден? Жубайымбы? Ой, рахмат. Мынаке, чыныгы көрөрманыңыздын суроосуна эми чыныгы жооп бербесеңиз болбой калды. Негизи камыр журган боюнча айтышым керекпи? Айтыңыз. Же айтпашым керекпи азыр? Жеңишчү табылды? Табылды да. Кол чаап коелам, э? Ооба. Куттуктайбыз сизди, Асель айым. Аябай Инстаграмды байкап турат да окшойсуз. Анан негизи мен кичинекей кезимден бери жана тамак жасагандан башка бул болсун. Кичинекей кезимден бери байкем экөөбүз камыр журуп, айылдан деле, бияктан деле көмөштанга дам бышырып жечик. Анан кийин эле жасабай калдык камыр журган боюнчачы. Анан камыр журган боюнча мен мастер спорттамын. Аябай жакшы журам да, бат журам. Үйрөткөнгө да жакшы менен ошондой жасап келгенбиз. Анан туура тапты Асель айым. Анан экинчи суроосуна жооп берейинби? Ал бирок акча болуп калат. Берсеңиз тамаша. Негизи бир тренд чыгып кеткен. Мен күйөөмөн, улуумун деген бир TikToктон. Анан ошондой бир киргизип коюптур келинчегим. Сүрөттөрдү коюп мындай. Сүрөттөрдү эле эмес, экөөбүз эмек турабыз. Анан мени 96-жылкы деп коюптур. Өзүн 91-жылкымын деп койгон имиш. Анан мен деле көргөм. Ушундай бир тренд экен. Негизи келинчегим менден 1 жашка кичүү. Ошону айтып коеюн деген. Ал чындыкка дал келбейт. Бир гана үй бүлөңүздөрдөн жаралган интрига турбайбы? Жөн эле жаратылып калган ал интригачы. Мынакей урматтуу телекөрүүчүм, жообуңузду алдыңыз окшойт. Анан албетте сизди куттуктайбыз. Келиңиз эми алгачкы суроого жооп берели. Анан экинчи билетибиз биздин экинчи бөлүгүбүздө башталат. Жарым сааттан кийин десем болот. Андыктан эч кайда алыстабай туруңуз. Эмне суроо бердиңизби мага? Тамак жасап. Тамак жасап дос балам биринчи күн жасайт, экинчи дос балам экинчи күн жасайт, үчүнчү күнү мен жасайм. Москвада турабыз. Аябай эрмектеп, жөн эле укмуш кылып жасап атагандай оюмда да. Вермишер басып атам. Анан кийин басып аябай чоң казанга жасап турат. Экөөнү салып берсем, экөө жебей коюп атпайбы? Ёмай, бул эмне деп жасаганың депчи. Ошондон кийин анан тамак жасабай калгам. Азыр тамак жасагандан корком. Бир эле гана жумуртка курганды жакшы көрөм. Жумуртка курам колбаса менен. Анан болду. Бирок өзүм негизи аябай тамак жасагым келет да, мындай. Кызыгасыз. Кызыгам. Чынын айтсам, кызыгам. Анан бир дос балам бар. Коштом. Ал плов басат, жакшы басат казанга. Анан ошондон үйрөнүп алып, 1-2 жолу басып көрдүм. Жакшы эле болду.
Анан бир жолу бассам бышпай калды, анан ошондон кийин баса элекмин честно. Бардыгын биринчи жолу даярдап көрүп, экинчи жолу кайра Экинчи жолу даярдап. айтыла алмай калып атат да. Жакшы, негизи эле жубайыңызга ашканада кандай жардам берип турасызбы? Жок дегенде кол кабыш кылып дегендей, картошкасын кесип берип. Ооба, жардамдашам. Бир жолу үйгө келсем эме дейт. Үй жына дейт. Кандай үй жына дедим. Неге мен үй жинайм деп. Бардым да камыр жууп берип койдум кайра эле. Кандай кетти. Сон азыр Кудайберди мырза чын айтып жатабы же калп айтып жатабы, биз ушул суроону жубайына берген болчук. Келиңиздер экрандан көрөлү. Жөн кайдан ал? Этпей калдыбы? Этпей калды яг, Эмне жооп бербейт деп ойлотупсузбу? Аябай мындай отурдуңуз го. Өзүңүзгө ишенимдүү. Мен эме да. Жок, жардам берем. Чын айтсам, мен ойлойм эме депчи. Бул аял кишиге негизи мен балам менен эки кичине үйдө отуруп калганда келмеп калам да. Анан көбүнчө аялдын да жумушун түшүнөм. Себеп дегенде оор. Келечегибиздин да анан жардамдашып коем, эт турашып. Камыр жууп кайра эле. 23-үнө эмне берди? 8-ине эмне пландап атасыз? 23-үнө баягы эле носки да. Чыккан жокпу өйдөрөк? Өйдөрөк чыкпайт. Канча жылдан бери? 5 жылдан бери алып атасызбы? Болуп кетти, носки алып келдим. Ташапта калдым. Носки бир эме, комодто айтсам полный мен носкилерим десеңиз. Тамаша. 8-ине аябай. Жакшы даярданып аткансыз. Жок, негизи мен эмнени байкадым. 23-үнө мен ресторандардан биринде ырдап иштейм да. Анан кийин ошо мен убакыттан пайдаланып кетейинчи, мен салам жолдойм деп койгом ушу эме администратор. Ооба, 1 саат сиздики. Каалаган Гүлназ айымга салам жолдойм, анткени мен андан суранып кеттим да азыр эфирге. Ошо салам айтам, рахмат мени кое бергениңизге. Анан улантып берейин. Негизи 23 февраль бул эме экен. Мындай эле майрам болуп калат да. Мындай негизи бул чоң майрам. Атамекенди коргоо. Жеңиш күнү, анан жеңиш күнү дегендей да, ошо эркек мырзалардын майрамы. Мындай эле майрамды алып калат экен. 8 март болсо, мен 8 мартта адамдардын баары бир апокалипсис болгонсуп, балдардын көздөрүнүн оңдой болуп күйүп калат. Колдоруна көтөргөн гүлү көтөрө албайт, байкуш. Бир колуна мишка жыгылып, бирдеме болуп, цветочный магазиндерге кирсең, гүл саткан магазиндерге кирсең, гүл жок. Адамдардын баары ушу деп калат да. 23 мындай эле экен, носки менен эле бутул жылы өтүп кеткен. Жана гүл саткан жерлерде гүл калбай, бардыгынын колунда гүл. Ооба, тиги гүл саткан кыздарга кирсең, саткысы деле келбей калган ушучу. Мындай жок роза деп мынтип калышкан да. 23-үндө кирсең жөлдө жыргап да салышат. Ой, келиңизчи депчи. 8-инде эмнени аласыз? Ал жок деппи? Эң кымбат белек кандай болгон жубайыңызга? Бергенби? Маны айтор, эмне да. Мага эми кызык болуп кетти кайра. Мен айта албайм аны. Десеңиз, бул да бир интрига болот. Эми бул эң кымбат белегим бул. Эмне деп айтсам? Билбейм, мен мынтип эле калдым, көп эле белек кылдык эми. Мен макул дегенимди болсун. Менин макул дегеним ал кымбат белегим деп. Көп эле негизи. Тиякта бирөө күлүп атат аябай катуу. Сиз да токтоно албай калбаңыз. Ошондо кандай болуп калды? Ошондо бул деген мен өзүмдүн эле белегим десеңиз. Өзүмдүн баардык эле белектер жакшы көрүп эле алат. Анан мен оюмча бул чоң белек эмес, эң кымбат белек эмес, ал жүрөктөн чыккан белек го деп ойлойм. Макул, сизди кыйнабай эле коелу, аны сиз деле алдыда кыйналасыз. Азыр эми Тасын көрө. чыгармачылыкка өтөлү. Жогоруда эле да ошол концертиңиз тууралуу сөз башталып калды. 6 жыл мурун берген экенсиз. Менин билишимче 5 жыл, 6 жыл мурун. Ооба, 5-6 жыл болуп калды. Эмне болуп кетти? 5 жылдан бери быйыл бергени турасызбы же? 5 жылдан бери бытовая техникада иштедик дейт го. Бытовуха деген бар экен эми, бирок андан ага баш моюн сунуп кеткен да болбойт экен, бирок азыркы учурда дагы бир жакшы концерт берейин деген ниетим бар. Быйылкы күздө, Кудайым буйрса, ошого даярданып баштадык, азыртадан эле айтып баштайын ушу. Бирок убакытын кайсы числодо экенин айта билине элек, бирок быйыл даярданып, ушу биздин чыгармачылыктагы тапкан агаларымдын бирлери менен жакшы пландаштырып атабыз азыр. Буйрса күзүндө
жеке концертим болот. Көрүп аткандар болсо, рекламасын көрүп калсаңыздар келип кетиңиздер. Азыртадан эле реклама кыла берейин да. Ооба. Ооба. Биз да ошентип айтып атпайлык деп коеюнбу? Рахмат. Буюрса күзүндө берем. Жан дүйүн менен филармонияда өзүмдүн жеке концертим болот. Өтө сонун шоу программа. 5 жылдан бери канча ыр топтолду эми? Өзүңүздүн Негизи ырларыбыз Кудайга шүгүр экен. Жетип калыптыр. Бир жолу ойма айтып берейин. Мен Москвадан да айтып атпайм, иштеп ресторандарда иштеп, анан Султан Садыралиев агабыз келди. Анан анын концерти болуп атат. Анда мен эмиден эле биринчи ырлар жаздырып баштадым да. Бир 2 ырым бар анан. Султан байке келип анан мынтип атпай, кайсы ырларымды ырдасам эле деп ушунтип калды да. Анан мен дагы ичимен мынтип атам да. Мен мактанбай эле койбойбу. Кантип эле ырынын санын билбесин эбе депчи. Ушинтип ойлоп койгом да чын эле. Канча көп да эми ал Султан байкенин ал учурда көп ырлар кайсы ырымды ырдасам деп ойлонуп калдым. Ичимен мынтип койгом. Жөн эле өзүнчө болбой эле жөн эле ырдап койбойбу депчи. А көрсө ал учурга да келет экенсиң да. Мисалы үчүн азыр тойлорго барып деле же бир жакшы бир концерттерге барып кайсы ырымды ырдасам деп калам да, өзүмчө анан ошону эле эстей берем. Жакшы ниет кылып койгон экенсиз да ошол учурда дагы эми. Ошондо да жакшы ниет кылып. Азыр буюрса ырлардын топтому чогулду. Эми буюрса жакшы бир жан дүйүн менен, жаңы ырлар менен сонун концерт коебуз күзүндө. Чакырам баардыгыңыздарды. Сонун клиптериңиз ырларыңыз менен бирге элеби же тартылбай калган дагы барбы? Тартылбай калган, негизи тартылган 2 клип бар. Ошону чыгарыш керек болуп атат мындай эми. Буюрса ушу 25-жылы өтө жемиштүү жылдардан болот деп ишенем, себеп дегенде жакшы бир максат койдук жылдын аягына. Ошого чейин көптөгөн ырларды жазабыз, көптөгөн клиптерди тартабыз. Жаңылануу менен да. Жаңы мен ар дайым өзүмдүн карга баласын аппагым дейт дегендей, ар бир ырымды аппагымдай көрүп, ар бир ырымды хит көрүп, анан өтө басым жасайм. Жөн эле бир саны бар, сапаты жогору ыр болгондой кылгым келбейт да. Жакшы басым жасап, жакшы көңүл буруп, жакшы клип-мейкерлер менен иштешип, мактанып кетейин кичине. Ошондойлор менен иштешким келет да. Анан Көлдөн элесиз негизи? Көлдөн. Бирок көлдүктөрдүн да таластыгы бар, эче күгүз коебуз мына астынан. Ошондой. Анан буюрса жакшы ниеттер бар эми. Кылабыз, ишке ашырабыз, сиздер менен чогуу, элибиз менен чогуу. Азыр эми айтып калбадыңызбы, жакшы сапаттуу сиздерге тартууланганга аракет кылам клиптеримди деп. Анан сапаттуу болуш үчүн, жакшы болуш үчүн жакшы акча дагы керек болот. Канча эң кымбат тартылган клипиңиз канча болгон? Айта албайм десеңиз. Кудайым ай. Кудайым мен. Эмне чыккыңар анда мени десеңер. Ошо ойлонуп калдым мына жерде азыр. Тамаша. Көп эле кетет. Канча максималдуу түрдө? Максималдуу түрдө бир $5000 чейин барган. Доллар менен сүйлөйбүз деңиз. Доллар менен сүйлөйбүз. Доллар только жашылча акча, жашыл акчалар мененчи. Түшүнөбүз. Ушундай эми $5000 эми ал өтө бул дагы бир өзүнчө эме да. Бул өзүнчө түшүк, бул дагы бир өзүнчө. Мурда мен мисалы үчүн өзүм эле даярдап баардыгын. Өзүм даярдачым, клип-мейкер менен сүйлөшүп, ырым, фото, бүт костюмдун баарын. Негедир азыр ушундай энергия жок болуп атат да, бирок ушу 2025 ошо энергиянын баарын токтойт деп атам. Аз баардыгын өзүбүз кылып атабыз ушу командада. Дос балдарым бар. Алмаз деген, Арген деген. Биздин продюсерский борборубуз бар өзүбүздүн. Агаларыбыз бар, күчтүү. Мактанырыңыз. Күчтүү деле айтыш керек да. Анан ошолор менен иштешип, жакшы бир чыгармаларды жаздырабыз. Ооба, биз дагы албетте тилектешпиз. Рахмат. Дуэттерге токтолгум келип турат эми. Толгонай айым менен дуэтиңиздер токтоп калдыбы? Же буланабы дагы? 2 дуэт чыгардыңыздар. Толгонай экөөбүз 2 ажырым жолго түштүңүздөр. Толгонай экөөбүз бир жаздык. Бир садагамды жазганбыз, садагам аябай жакшы 10 миллиондон ашык көрүүчү топтоду. Бакыт издедик дагы аябай сонун. Жакшы, биз бакыт издедик дагы жакшы бир көрүүчү топтоду. Анан Толгонайга айткам, экинчи дуэт жазат. Кубайке мен ушу менен эмне жазабызбы? Ушу эле болду окшойт деп. Жакын арада эле жолугуп калдым Толгонайга. Толгонай дуэтибиз бүттү эми, трует жазбайлыбы деп тамашаларчы ушундай аткам анан. Ушу менен эле эме? Шүгүр, жакшы дуэтибиз бар. Жанагы мага кызык азыр ушул жерден пайда болуп кетти. Садагам клибинде сиз аягында чыгып тамактанганга баралуу дейт. Эмне дейт элеңиз? Кандайсың дейт ал мага ушундай. Бизге полош айтып берейин да. Кандайсың дейт. Анан мен жакшы дейт. Анан мүмкүн тамактанып келебиз дейт. Ал жаттаганбыз да. Анан мен ойлонуп коём мынтипчи. Макул деп коём. Макул.
Мен анда спортивный чечип кирип чыга албаймын дейм да. Ал айтат. Макул дейт. Күтүп тураймынбы дейт. Үйгө кирсем тиги эшигим сынып калып атпайбы тиги кармагачычы. Кармагачы сынып калганан. Чыга албайм же. Дос балам келет дагы анан ачат да. Ачканда алдагы Эшикке чыксам караң кирип кетиптир чиркин өмүр. Анан кетип бараттыр, анан ышкырдым. Токтойм, ушунча болду. Ушунча күндөн бери аңдып жүрөсүң. Сулуулугума асыктан. 2 мүнөттөн эчтеке болбойсуң дедим дагы, анан барып экөөбүз тамактанып анан ошо бойдо биз вакыт издедик болуп кетпеди. Тамаша. Мен ошо диалогту ким түзгөн? Жок, диалог негизичи. Кыз менен баланы ордо алмашып Жок, калган. ордо алмашып эмес. Мен бул жерде мындай нерсени айтып кетмекчимин. Сүйүү үчүн бир гана мырза күрөшө бербеш керек. Ар кандай спортсмен балдар бар, чын эле. Спортсмен балдар бар, же болбосо аябай жакшы жумушта иштеген балдар бар, бирок кызга биринчи өзү сүйлөй албаган балдар бар да. Бул да болсо бул мындай посыл деп коет го. Бул да болсо кыз дагы биринчи шаг кылып коюш, ал андан анын уяты жок. Анткени өз бактысы үчүн биринчи шаг кылып койсо, чын эле ушундай балдар, мен балдар эми көп эле билем да. Мен дос балдарым арасында деле бар. Көптөгөн жакшы спортсмен дос балдарым бар. Алар биринчи сүйлөй албайт мындай. Ага сүйлөп койсо анан кийин сүйлөшүп кетет да. Мисалы үчүн, кандайсың деп койсо, жакшы деп мындай диалог кылып кетет. Биринчи баргандан коркот, анткени көп эле балдар кыздарга биринчи барганда деп койгондор бар да. Боюн көтөрүп, же болбосо түрүнөн аябай эме мындай кыздардын личикасы аябай высокомерный көрүнүп калышы мүмкүн. Ошондуктан биринчи деле кыздарга сизге деле айтам, сиздин деле эме жолдошуңуз жок бешке. Бирөөнү жакшы көрүп калсаңыз көз кысып коюңузчу. Жок, мен андай принципте эмесмин. Сен мени көз кыспасаңыз да монтип коюңуз, мурдуңузду турап коюңуз. Монтиппи? Анан мондай кылып. Мындай кылып коюңуз, мындай жакшы го? Ушундай жакшы. Ошондой да, анан мен бакыт үчүн бир эле адам күрөшпөш керек. Бакыт үчүн эки адам күрөш керек. Анткени баш кошкондо деле сүйүү бир тараптан эле боло берсе ал кичине кыйыныраак болуп калат. Эки тараптан болгон жакшы. Ийилип, бири-бириңе сунуш кылып, ушундай болгон жакшы да. Бул теманы дагы да узартып отура берсек болот. Бирок кийинки эфирлерде дейли. Өзүнчө бир подкасттарда окшойбуз же ушул темадачы. Аябай сонун кетип атат. Мен мындай бир спорлуу учурлар пайда болуп кетип атат да. Азыр аны узарта турган болсом анда бир саатыбыз болуп чыгат. Бир саатыбыз аябай узап кете тургандай болуп атат. Дуэттердин эң жакканы кайсыбы? Жок. Канча дуэтиңиз бар кыздар менен? Кыздар мененби? Толгонай менен, Диляра менен, Толгонай менен, Диляра менен. Анан болду. Сырга менен 3 дуэтим бар. Болду. Биз азыр сизди мындай, кандай десем, орусча айтканча прямой эле сурабайбыз. Мондай эле билип алабыз. Азыр сиз тандашыңыз керек болот. Эки адамдын бирөөсүн. Жанагындай эки сүрөттү коюп алып. Болбу деппи? Толгонай айымбы же Диляра айымбы? Же сыргабы деп берсеңиз. Жок, негизи бул кандай суроо негизи? Бул дагы эмес болот да. Мисалы үчүн жакыныраакпы же чыгармачылыктанбы? Сиз кандай кабыл алып атасыз? Ошондойбу. Толгонай. Толгонай айым, сырга айым. Мен десең. Негизи эки тең. Тиги досум, тиги карындашым. Ошо эми билбейм. Сырга. Тандашыңыз керек болот. Сырга. Эч кимдин көңүлүн калтырбайын дейсиз. Макул. Сырга айым же Кубаныч Баркалбасов? Неге эркек өткөттү керек? Эми кыздар бүттү да. Же дайыма кыздар болсун дедиңиз беле? Кандайча? Жок, эми Кубаныч Баркалбасов. Эми таптык, ким менен жакшы дуэт жагат экен? Сырга айым экен демек. Сырга. Эми кийинкисине досторуңузга өтөрөлү. Сырга айым, Кубаныч мырза? Сырга. Сырга болду. Сырга айым же Шумкар мырза? Шуке. Шумкар мырза же Темир Дамирбеков? Шумкар мырза же Темир Дамирбековбу? Шумкар. Темир Дамирбеков эске алып коебуз. Шумкар мырза же Эмиль Эсеналиев? Жакшы эле экен, бирок мен ушинтип эметип атканда эметип койчу элем да. Бияктан эми баягы жаман көрүп калган да эмес, бирок
Эмиль Эсеналиев, анткени ал Эмиль Эсеналиев менин өкүл атам. Эмиль Эсеналиев, Улан Эсенакунов. Эмиль Эсеналиев. Делечи, мейли Улан Тарынбайым, досум сени жакшы көрөм, жаным десе. Эмиль Эсеналиев бирок. Эмиль Эсеналиев, Эрни Сыдыков. Эрни Сыдыковго кийин ишиңиз түшөт, ошондо эске алып коюңуз. Жо, бияктан деген эми ал ишке алган эмес да. Эрни Сыдыков, Бар болсун. азыр айтам. Эрни Эсеналиев. Делечи. Андай болбойт. Эме. Үчүнчү вариант жок. Эмиль Эсеналиев. Эмиль Эсеналиев, Бакыт Макеев. Ой, Эмиль Эсеналиев. Эмиль Эсеналиев, Мурадил Данияров. Эмиль Эсеналиев. Акырда чейин болот окшойт, Карашымча. Өкүл ата өз ата дейт. Эй. Өнү өссүн кайната дейт. Эмиль Эсеналиев, Сагын Эргешев. Ой. Сагын Эргешев эмес да. Эмиль Эсеналиев да. Аягында Эмиль Эсеналиев жеңди. Жеңди. Негизи бияктан ар бир адамды жакшы көрөм. Сиз айткан адамдардын баарын менин жашоомдогу эң бир өзүмдүн ордун тапкан адамдар. Анан досторум, жакындарым баардыгын жакшы көрөм. Анан негизи бияктан эң эле байкасаң уулусу бул Эмиль Эсеналиев экен. Анан Эмиль Эсеналиев дагы менин өкүл атам да. Анан кийин жанакы айткан сөзүм эле өкүл ата өз ата, өнү өссүн кайната дейт. Жаша? Өзүңүз сунуш бергенсизби өкүл ата бол дегенге? Ооба, өзүм сунуш бергем. Көптөн бери самап жүргөнсүз. Жок, анда Эмиль Эсеналиев өзгөчө клипти тартканбыз. Ал 2010 азыр айтам канча жыл. 2017 жыл экен. 2017 жыл ооба таптымдан кийин өзгөчө чыкты. 2017 жыл экөөбүз клип тартып, анан ошондо негизи эми көп клипке тартыла бербейм. Кудай берди, бирок мен сени таптыңырымды аябай жакшы көрөм деп анан тоого барып тартып, келип ошондон жакшы сүйлөшүп кеттик. Жакшы сүйлөшүп кеттик эле, анан кийин экөөбүз сүйлөшө эле калып эле анан бирдеме болуп жолугуп калып эле анан ал айтып атат да, мага акыл эмесин айтып атат. Мен да той бергем дейт. Мен да той бергем, мен да бакыйта той бергем. Элдер батпай, аябай. Бирок мен минуска киргем дейт. Сага андай тойдун кереги жок дейт. Бер той дейт, жашынакай, орточо. Ысырап кылба дейт. Ысырап кылбай. Эмне кыласың? 2000 сомдук, 3000 сомдук, 4000 сомдук менюну дейт. Бер дейт, курсагы тоюп турушунча, жылкыңды союп атасың. Ушундай бир жакшы бир эме берди да. Мындай акыл насаат деп коет го. Кеңеш. Анан туура деп анан кийин мен чынын айтсам аябай бир чоң жаңы ресторан ачылып аткан, бир ресторандардын бири айтпай эле коеюн. Азыр биринчи орундарда турган. Ошого берейин деп аткам. Анан кийин эмне кыласың аны дейт. Мындай эле бер дейт, орточо эсеп менен жашынакай. Болду, хорошо. Туруп эле анан айтып атпаймынбы? Братан, анда ушундай сүйлөшчүк. Братан, анда сен деп сүйлөчүмүн мен. Өзүң эле өкүл ата болуп бер. Деп атам да. Өзүң эле өкүл ата болуп бер. Жөн эле мындай жүрөгүмдөн Ошол жерден эле дароо чыкты. Жана кеңеши жакты. Ооба, кеңеш жакты анан. Өзүң эле өкүл ата болуп бер, брат. Анда эми азыркы учурда Эмиль Эсеналиев аябай топко. Анда айтып атпаймынбы? Мына эми байын тартам деп экөөбүз баягы аягында эмесине деле караган жокмун. Бир чыгармачылдагы бир топ жеринде жүргөндүкүнө андай эмес. Жүрөгүмөн жакты, ушундай жакшы бир акыл насаатын айтып анан айтып калды ушундай деп анан өзүңүз эле өкүл ата болуп, өзүң эле өкүл ата болуп бер, братан. Сразу айтты, экөөбүз мынтип сенип деп сүйлөшпөй калабыз. Мурдакындар Соня ойнобой калабыз. Ага чейин жакшы мамиле алып келдик да, клиптен кийин убакыт өтүп анан ушундай кылсак, ой, жөнчү братан, эмне деп эле атасың? Койчу, экөөбүз жакшы эле мамиле болобуз деп тур. Өкүл ата болду дегенден кийин кандайсы ата го? Такыр өзгөрөт экен да. Прям ал айтты сразу эле экөөбүздүн ортобузда мондай чоң бир барьер болуп калды дейт. Экөөбүз мындай сүйлөшө албай калабыз дейт. Ой, койчу братан деп аткам. Анан кийин эле дароо сизге өкүл ата болду дегенде эле тойдон кийин эле ала ата кандайсыз дейт кою. Мен сага айттым беле дейт. Ошо бойдон азыркы учурга чейин мындай повод менен майрамдарда чалышып, кандайсыз ата, жакшысызбы, үйдөсүзбү? Хорошо деп калгансың го. Ошон үчүн өтө жакшы көргөн братандарыңарды деле өкүл ата коюштун деле кажети жок экен деп эле тамашалап атпаймынбы? Кийин бир аз көнө албай сиз дегендей. Сиз деп. Бирок көнүп кетет сразу эле ата дегенден кийин. Кээ биркилер бар экен, негизи бар экен. Жакын байкелерин өкүл ата коюп анан братан деп жүрөшөт экен. Бирок мен антай албайм. Антай алган жоксуз. Албетте сыйы бар, орду бар дегендей. Ооба. Эң сон, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз экинчи бөлүккө кайтып баралы.
Музлайф программасы түз эфирде урматтуу телекөрүүчүлөр. Жана ошондой эле биз экинчи бөлүгүбүздү ачыктап жарыялайбыз. Бизде конокто Кудайберди Айтпосунов. Жана сиздерге жогоруда айткандай эле экинчи билетти дагы ойнотконго даярмын. Экинчи билеттин дагы суроосун көрүп койсолу. келиңиз. Мен реклама кылып кетпейинби? Охо, биз сиздерди сагындык. Биздин ардактуу апаларыбызга эң эле жага турчу концерткен. концерт сагындырган ырлар. Гүлсүн Мамашева, бардык сон Каныке Яралиева. Муш сонун. Биздин апаларыбыз Биздин үчүн. легендалар. Сонун концерт болот экен. Андыктан активдүү катышыңыздар. Ошондой эле Ticket KG сайтында дагы сатылууда. Каалоочулар болсо, албетте чакырабыз. Экинчи суроо мындай болсун. Кудайберди Айтпосуновдун машинасынын, автоунаасынын маркасы кандай? Бул вариантты сиз айтыңыз. 3 вариант. 3 вариант айтайын, э? Биринчи вариант BMW Самурай деп коеюн. Мактана кетиңиз. Экинчиси Toyota болсунчу. Toyota Camry. Үчүнчүсү болсо Subaru Legacy. Ушул 3 варианттын бирөөсү туура. Кайсынысы туура деп ойлойсуз? Мүмкүн Инстаграмдан көрүп калгандырсыз. Мүмкүн кандайдыр бир программалардан чыгып калгандырсыз. Чыныгы күйөрмандар табат бул суроону дагы. Андыктан күтөбүз, келиңиздер. Биринчи тапканан, биринчи чалып эле ошону тапкан адам ошондо мен сүйүктүү күйөрман болуп калат ошондо. Ооба да. Тапкан адам эле. Жана Асель айымга рахмат. Азыр эми экинчисин күтөбүз. Экинчисин күтөбүз, э? Экинчи бөлүктө сиздин Инстаграм баракчаңыз тууралуу десек, бизде дагы телефон чалуулар жүрүп жатат. Эгерде даяр боло турган болсо, дароо алалы дагы. Андан кийин биздин суроолорубузга өтөлү. Мүмкүн дароо эле тапкандар бар чыгар. Мен дагы азыркы учурда билбейм, сиздер менен чогуу билебиз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Келиңиздер. Эгерде эфирде болсоңуз, кош келдиңиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Биринчи вариант BMW. Эгерде туура эмес болсо, Жок, негизи. же дагы күтөлү. Күтөлү. Мүмкүн туура. Мүмкүн туура эмес. Мен дагы билбейм. Азыр биринчи жоопторду алып албайлыбы? Алалы. 3 адамдан алалы анда. 3 адамдан алалы. 3 адамдан жоопторду. алалы. Андан кийин болсо чечим кылабыз. Кийинки чалууну кабыл алабыз дештер. Кидиш болуп кеткен го эми. Алпарчылыкка кандай жүрөсүз делештер. жакшы, рахмат. Ушу чыгармачылыкта жүрөбүз деп коеюнбу? Негизи алпарчылыкту өзүңүздү сынап көргөнсүзбү? Сынап көргөн эмессиз. Бирок мен радио алпарчу болгум келчү, чын айтсам. Аябай сүйлөп ушундай. Бирок алпарчу болгум келет. Негизи. Анан болгум келет дегенде кандай мындай оюм бар, бирок аябай деле аракеттене элекмин да. Бирок жакшы го, негизи алпарчу болгон. Адам кандай адамдар менен сүйлөшөт? Жакшы адамдар менен сүйлөшөсүң го негизи, э? Сизге окшогон, э? Мага окшогон. Ооба. Бизде дагы телефон чалуу бар экен. Дароо алалы. Кудайберди Айтпосуновдун унаасынын маркасы кандай? Экинчи вариант Биринчиси Toyota Camry. десек эле бар экен. Саламатсызбы? Аты жөнүңүздү айта кетиңиз. Автомобиль. Автандил мырза. Экинчи вариант дедиңиз. Ооба. Биринчи айымдын биз атын сурабай калып турбуз. Экинчи биздин телекөрүүчүбүз Автандил мырза болду. Үчүнчүсү дагы дароо бар экен. Кабыл алалы. Ушудан кийин туура жоопту айталы. Биринчи вариант, экинчи вариант болду. Келиңиздер. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Аты жөнүңүз? Тынай. Кандай? Тынай. Тынай. Тынай мырза. BMW. Биринчи вариант. Рахмат чалганыңыз үчүн. Биз азыр туура жообун билебиз жана дал ушул эки адамдык билет кимге кетерин ушул мүнөттөрдө белгилүү болот. Берсеңиз мага билет. Менин жообум 3 вариант эмес, менде башта жок, билет мага калды десеңиз. Аябай тамашалуу көрүнөсү. Тамаша. Автандил байкебиз утуп кетти. Автандил байке колчалар болсун, э? Экинчи вариант Toyota Camry айдап жүрөбүз азырынча. Биринчи алгачкы машинаңыз. Бирок биринчи эки байкемден биринчи эже чалды, э? Эже дагы туура айткан негизи. Анан акыркы Тынай байкебиз да туура айтты. Себеп дегенде биринчи мен биринчи машинам BMW болчу да, BMW ак түстөгү. Жакшы көргөн машинамдын бири болчу. Анан кийин убакыт өтүп мындай үй-бүлө куруп калгандан кийин жапысты машина дал. Апаң атаң отурат, балдарың отурат, анан отурса эле асты зыт деп тие берет да. Анан өзүң дагы кыжалат боло берет экенсиң. Анан кийин уже чоңураак эмес мындай асты бийик машина тандап калат экенсиң, анан ошентип Toyota
Камри айдап калдык. Демек, кандай эки инсанга өзүңүздөн белек болобу анда деп белекке сындырып кетейин де. Же билетке сындырып Эки кетейин инсанга менден КТРК мына ушундай сонун кружкаларды берем мына. Ай, аябай. Кандай кетти? Кырдаалдан аябай сонун чыгат экен. Тамаша. Биз деле берип койбойбуз. Берип койсо, калп эле менин айткан нерсем берип эле койгула. Мен өзүм эле берип коем. Келе бериңиздер. Рахмат чалганыңыздарга, урматтуу Рахмат. телекөрүүчүлөр, жана албетте жеңүүчүнү куттуктайбыз. Алгачкы автоунааңыз кандай болгон? Кайсыл болгон? Алгачкы автоунаамбы? Эме болгон Toyota. Ал дагы Toyota. Mark X деген бир машина болгон, аны дагы иштеп аябай. Бирок эң ошосун неме да, мындай ички сезимдер болот го. Биринчи автоунаа. Андан укмуш машина алсаң деле андай болбойт. Биринчи автоунаага эчтеке жетпейт экен да, жөн эле эртең менен таң атпай туруп аласың го. Машина айдайын деп. Эчтекең деле жок, жумушуң деле жок, бирок таң атпай туруп алып, жуунуп тазаланып, машинаны короодон жуучум, жалгыз чиет деген ой деле жок. Ошентип жууп, анан жакшы көрүп айдап жүрдүм. Анан кийин алмаш, анан азыр эми бул дагы бир машина деле бул эме болуп калат экен. Жете турчу жериңе фит дагы ошо жака жетет, кичинекей фит дагы. И джип дагы ошо жака жетет. Ал эми өтө деле бир маани бербей калат экен. Маркага өтө деле маани бербей каласыз. Сон, ал менин суроомо келе турган болсом, Инстаграмда албетте бизди катталуучуларыңыз көрүп турган болсо, трендтерден калбай тартып жатасыз. Анан менде суроо пайда болуп атат. Ошондо Кудайберди Айтбосунов Инстаграмдын алгоритмине көз каранды болуп тартып жатабы, же дагы башка кызыкчылыгы барбы? Блогер болуп кетейин деп атасызбы деген таста? Же акырындык менен блогерлик өтөйүн деп жатабы? Жок, мен негизи жашоодогу эле болуп аткан нерсени тарткым келет. Өтө эле керектер бар эми. Чектен чыгып кеткен. Постанова сыяктуу. Мен андай негизи жаман көрөм. Болуп аткан нерсени тартам. Ойноп, жыргап, көчөдөгү балдар менен ойнойм. Ошолорду тартам. Бирок алар да азыр чоңоюп калышты. Уже мектепке барып карасам, канчанчы класс болдум? 8-чи класс болдум дейт. Мен сени тартпайм болду. Леген болуп кетти. Бат деле учуруктачы. Аларды тартып киргизе берчимин да. Анан көчөдө анан сиз жанагы акыркы апам менен тарткан видеону айтып атасыз окшойт. Ооба, ага чейин деле. Мындай Эми трендтер болуп турган учурда. Трендтерди деле көп кубайм. Бирок ошондой сыяктуу кылып эле тартып кое берем да. Мындай окшоштуруп эле анан бир видеону көрүп калсам, жакшы көрүп калсам, ошону эле мындай өзүмдүкүндөй кылып тартып көрөйүнчү деп тартып көрөм. Анан кийин чыныгы мындай жакшы болуп окшошсо анан киргизем да. Анан акыркысы ушу апам менен тартканбыз. Ошо жакшы болуп кетти. Менин Инстаграмга киргизсем дагы башка бир эле Инстаграм киргизип коюптур. Меникинен көп просмотр алыптыр, меникинен көп көрүш топтоп, меникинен көп комментарий болуп кеттир. Анан апам менен жөн эле эртең менен келип балдарды жеткирип келип анан апам менде бир эме бар, ушуну кел тартабыз депчи. Анан кийин биринчисин ошо жанагы көрүп калсаңыздар керек эле. Мен хотя бы деген. Мен хотя бы деп биринчи апам айттым. Мен хотя бы эмне деп айттым мен хотя бы бирдеме деп айттым. Эртең эмне дедиңиз? Мен дагы көргөн элем, азыр унутуп калдым. Мен бирдеме деп айттым. Мен хотя бы десем апам мен хотя бы сага окшоп уктай бербейм дейт. Макул. Мен хотя бы жөн эле айтып атам. Мен хотя бы атама 2 күн туруп калган тамакты ысытып бербейм десем, жөн антип айтпа. Мен хотя бы уктай бербейм деди. Мейли да аны үчүнчүсүн айттым. Апам эртең менен туруп ал элечи. Кээде эшик ачылып калат да. Мен уктап, эртең менен уктайм да, уктаса апам эртең менен турат, анан эртең турат. Алло, кандайсың Роза? Жакшы, эмне кылып? Бүт эле апалар ушундай окшойт. Эмне кылып атасың? Деп сүйлөшө беришет. Анан мен хотя бы ошентип эртең менен туруп алып эметпейм деп атпаймын. Апам турду кечкечи. Мынтип карап турду. Күлдүк. Бирдеме айтайын деп айтпай деп. Бир сыйра күлдүк. Айтпайсызбы? Айтпайм. Эми айтып бериңизчи деп кечке туруп. Сен акча берем деп коюп бербейсиң деп атпайбы? Эми анан кандай айтып атат? Мен берем дейм акча. Бир жака барам дейт да, тойго барам. Мен берем деп берем да. Мен берем. Мисалы үчүн да эми такси менен барла мен берем деп берем да. Унутуп коем чын элечи. Унутуп анан апам да унутуп калат же болбосо ушинтип кетип калат. Анан ошону унутуп калганын айтты да. Анан кийин апам айтып атпайм, апа биякта элдин баары мен акча бербейт деп ойлоп калды. Сен жок балам дейт. Сен бересиң, просто сен унутуп каласың деп. Ушундай жери бар да. Узунурагы кирген ТикТокко. Аяктан айтылган, сразу айткан.
Ардан бергенсиң го. Берем эле акча. Түшүндүк. Көп киши айтты. Акча бербей, кантип бербейсиң апаңа акча? Берем да акча. Өлүп кетейин деп сизге. Азыр болсо сизге атайын оюн даярдаганбыз. Инстаграмда аябай трендтердин артынан чуркап жүрөт. Келиңиздер, түз эфирде бир сынайлы деп. Ал үчүн биз сахнага чыгышыбыз керек болот. Даярсызбы? Жок, сахнага чыгып келели. Ордубуздан эле, бул жактан эле айтат, ойнойт экен. Отуздан эле. Ордубуздан эле экен. Сизди эч кыйнабайлы деп чечтик мени дагы. Азыр болсо бизге кандай десем, музыкалар чыгат. TikToктогу трендтер. Мен TikTokто трендтерди деле көп деле эметербейм, мейли. Кыргызча трендтер барбы? Ошо мындай кыргызга ылайыктуу. Кыргызча трендтер болот го өзүнчө. Бериңиздерчи кана. Да ошо 2024-жылы кайсы эмне тренд болсо баарын коштук. Анда эмесе биринчиси кетсин. Инстаграмга негизи канча убакыт коротосуз? Десем. Өктөмүрөөк чыгарып бересиздерби, урматтуу көрүүчүлөр? Туруп бийлеп көрсөтүп койсоңуз деле болот. Эгерде көрсөтө албай калсам да. Көрсөтө албай калсаңыз. Мен көрсөтүп берсемчи баарын, силер эмне кыласыздар? Көрсөтүп берсеңиз дагы сизге бир сюрпризибиз бар. Баштадыкпы? Башынан коюп берсеңиздер, Жок, болушту. Мындай нерде тарткан десин. Келиңиз. Корко. Кетти? Ооба. Болду. Биринчи тренд кетти. Аманда Ленда Роз деген тренд кетти. Экинчисин көрөлү. Мында туруп. Бийчи кыздар өлүп. Сразу эле кылып кете берейин, э? Я тура. Ушундай эле. Ооба, ушундай. Кандай кетип атат? Жакшы. Кол чалып турбайсыңбы? Болду. Эмкиси кетти. Сизден жакшы бийчи чыкпайт окшойт. Жок, мен өлө билем, аз карап турсам, бул от алып келе атпаймынбы? Кетти анда үчүнчүсү. Так, үчүнчүсүн күтүп атабыз. Жардам бербейбиз деймби? Карап турганда. Кетти. Өзүң деле чарп коесоң болот деген кишилерне. Да, следующий кетти. На, от алып келдим мен. Даяр турат азыр. Дароо коюп коелу. Койгулачы. Өктөмүрөөк чыгарсак? Татасыңарбы? Жок, муну билбейт деп чын эле. Вот это поворот деген. Мынтип койгон жерин билчүмүн да. Токто. Открываю двери без ключа. Ырдаңыз. Налетели как саранча. Стал богаче даже богача. Образный. Как Джеки Чан. Ча-ча-ча-ча-ча. Открываю двери без ключа. Налетели как саранча. Стал богаче даже богача. Раскидался как Джеки Чан. Кандай алдат? Аябай сонун акыркысы болду. Бүттүбү? Ооба, бүттү. Дагы бергиле мага. Берсеңиз. Буюрса азыр сахнада дагы ырдайсыз, өзүңүздүн сонун чыгармаңызды тартуулайсыз. Ыраазычылык билдиребиз. Бүттүбү? Ооба, баарын тим эле сонун бийлеп койдуңуз. Негизи жакшы эфир бат өтөт го. Бирок бияка келип аябай 1 саатта сонун сүйлөштүк. Рахмат сиздерге дагы. Ооба, бизде акыркы рубрикабыз бар. Инстаграмга сиз келет бүгүн эфирге, кандай суроолоруңуздар бар дегенбиз. Ошол биздин телегөрүүчүлөрдүн суроолорун бат-бат бере калайын. Макул, даярбыз. Биринчи суроо моундай болсун. Күчтүү эле көрүнөсүз дейт. Бирок неге кол күрөштөн Элзар Тилембаевден жеңилип калдыңыз эле дейт. Ушуну Элзар берсе керек. Негизи ар бир адамдын кыска нуска эле жооп берейин да. Негизи кол күрөштөн мен өзүмдү күчтүү деп эле сезип жүрчүмүн. Мындай бирок утчуларды утам. А бирок Элзар ал мындай более профессионалдуураак кол күрөштөрөт экен. Мисалы үчүн 50 килограмм менен 80 килограмм алып келип күрөштүрсө,
50 килограмм профессиональныйраак болсо, 80 килограмм болобу, качок болобу, ал утулуп кала берет. Анткени бул профессионал, опытын билет. Элзар билет экен. Анан Элзардан утулуп калдым. Мойнума алам. Бирок күчтүү эле экенсиз да ошондой, э? Күчтүү элемин. Десеңиздер. Эмнеге дуэт жок дейт? Неге дуэт жок? Дуэттер жайнайт. Дуэттер көп буйрса дуэттер чыгат эми дагы жакында. Ушул деңгээлге жетишиңизге ким себепчи болду дейт? Ой, сонун суроо экен. Муну биринчи орунда жаратканым себепчи болду. Жаратканым ушул күнгө жеткирип атат. Анан кийин ата-энем албетте. Анан кийин бардык жанымда жүргөн, жүрөгү таза, пейили ак, жакшы инсандар. Сонун суроо. Жооп. Алтын балык кармап алсаңыз 3 каалооңду аткарам десе эмне демексиз дейт? Согуш токтосун демекмин биринчи. Экинчи ооруган адамдардын дартын баары айыксын демекмин. Өзүңүзгө? Үчүнчү өзүмө эмес, жалпы элибизге тынччылык кааламакмын, болду. Ошол эле. Кандай кенен Өзү үчүн айтып эле болчу. кандай кеңдик, э? Сонун. Качан концерт болот дейт? Бул суроого жооп бердик окшойт. Күзүндө болот. Концерт күзүндө болот буюрса. Сонун. Жубайыңыз менен эмнеге вайн тартпайсыз? Негизи Я дейт. Я деп коём да, вая деп. Негизи жеке жашоо мен үчүн бул сыр сандык эле ойдон калыш керек. Анан көп деле өзүмдүн жакындарымды көрсөтө бергим келбейт. Жада калса жана апамды деле көрсөтүп анан апам айтып аттым, апа, сизди аябай элдер жакшы көрүп коюп атат. Өзүңүзгө дем, ай балам, дем салып атам мен дейт. Ар бир намаз окуган сайын дем салып атам. Ошондуктан жеке жашоом бул сандыкта эле калган көрсөткүм келбейт. Көп көрсөткүм келбейт. Мен ушунтип эле баарына деле айткым келет, эми ар ким ар кандай да. Вайндарга деле башка деле көрсөтпөйм. Сонун. Ыраазычылык билдиребиз. Мыкты, өзүнчө бир жагымдуу, сонун маанай тартуулаган эфир тартууладыңыз. Албетте сонун оюндар дагы болду. Биз дагы болушунча аракет кылдык. Кызыктуу оюн, кызыктуу эфир өткөрөлү деп, сиз дагы кошулуп, сонун ачылып бердиңиз десек болот. Рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Сизге эркин микрофон берели. Андан кийин сонун өзүңүздүн чыгармаңызды телекөрүүчүлөр үчүн арнап бериңиз. Албетте. Жалпы бизди көргөн, мен айтпадым беле эфир кызыктуу болот деп. Мына эми аягына да келип калдык. Ушунду айтып коеюн да. Көз ачып жумганча эле. Ооба, көз ачып жумганча негизи кызыктуу эфир аябай бат өтүп кетет. Сиздердин баардыгыңыздар үчүн рахмат ушул жерде, байкелер, карындаштарыбызга чоң рахмат, сизге рахмат чакырганыңыздар үчүн, жалпы жамаатыңыздарга. Анан кийин эми чакырып эле туруңуздар, биз дагы буюрса жакшы эфир тартуулаганга аракет кылабыз эмне, жакшы маек курганга. Анан баардыгыңыздарга рахмат. Элибизде тынччылык болсун, эч ким оорубасын, ыйлагандардын болсо жалаң гана бакыттын ыы болсун. Ошо анан Эң сонун. оорубаңыздар эң башкысы. Анда эмесе Орозого даяндан ал дерси. ооба, биздин ыйык Рамазан айыбыз келе жатат. Баардыгыңыздарды алдын ала куттуктайбыз дейли. Сизди жүрөгүмө кош келдиң деген Ырдырдап берейинби? ырыңыз менен Болду. сахнага узаталы. Ыраазычылык билдиребиз. Дагы бир жолу урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге дагы эфир жакты деген ишеничтебиз. Ар дайым сиздер үчүн кызматтабыз. Сиздердин маанайыңыздарды көтөрөлү деп жумуштан кийин келген болсоңуз, биздин эфирлерди көрүп, өзүңүздүн чер жазып, жагымдуу маанайда олтуруңуз. Азыр болсо келиңиздер, жогоруда айткандай, Кудайберди Айтбосунов сиздерге өзүнүн ырын арнамакчы. Жолуккан жокпуз
mangayım Men özün gözün solu ayayım Özüngün sözün tatlı söylesem Жүректің жебеттесің аңсайын Қарап қалсам көздерге Сен емере сөз білі Құлпыратта ызғырық жүзің неге Сен келдің да ойғыттың Қайра баштан ұмдыттың Махаббатты ойлоппын жоқ деп Сезіммен махаббатты жоқ келдім Сүйіні тұтан туған от бердің Орнымнан сенден басқа ешкім жоқ Сен менің жүрегіме қош келдің Сезіммен махаббатты жоқ келдім Сүйіні тұтан туған от бердің Орнымнан сенден басқа ешкім жоқ Сен менің жүрегіме қош келдің Эң сонун чыгарма ыраазычылык билдиребиз. Сонун эфир тартууладыңыз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирлерден амандашканча дейбиз. Ар дайым сизди биздин башка программаларыбызда дагы күтөбүз. Ар дайым активдүү болуп туруңуз. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Рахмат. Көрүшкөнчө. Moonlight